2022-2023 окуу жылынан баштап республиканын бардык билим берүү уюмдарына мектеп жашындагы балдарды кабыл алуу, мектепке электрондук кабыл алуу автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу ишке ашырылат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова маалымдады. Электрондук каттоо системасын ишке киргизүүнүн негизги максаты Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын 1-классына кирүүдө балдарды каттоо, эсепке алуу жана маалыматты иштеп чыгуу, ошондой эле ар бир баланын башталгыч жалпы билим алууга тең укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоо болуп саналат. Аталган система 3 жылдан бери апробациядан өтүп, жыйынтыгында мектепке электрондук кабыл алуу жөнүндө жобого өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык ата-энелер мындан ары балдарын 1-класска берүүдө же башка мектепке көчүрүүдө буга чейин талап кылынган айрым документтерди тактап тиркөөнүн кажети жоктугу айтылат. Мектепке балдарды электрондук кабыл алууда төмөндөгү өзгөчөлүктөр каралган. Мектеп курагындагы 6-7 жаштагы балдарды электрондук каттоо аркылуу кабыл алуу республиканын бардык билим берүү уюмдарында ишке ашырылат. Адам фактору мүмкүн болушунча алынып салынды. Паспорттун көчүрмөсүн, балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн, жашаган жеринен маалыматты тиркөөнүн кереги жок. Жашаган жеринен справка талап кылынбайт. Балдар иштери боюнча комиссиянын чечими боюнча 1-класска балдарды кабыл алуу электрондук каттоо системасынан тышкары мектепке түз кабыл алуу жолу менен дагы ишке ашырылат. Республикадан тышкары жерде жүргөн ата-энелер мыйзамдуу өкүлдөр болуп, система аркылуу баланы мектепке каттай алышат. Мындан тышкары мекеме тарабынан мектеп курагына жеткен балдарды 1-класска кабыл алаарда баланын билим деңгээлин аныктоого багытталган текшерүүлөрдү, сынактарды жүргүзүүгө тыюу салынат. Ошондой эле мектепке электрондук кабыл алууда ата-энелер төмөнкү процесстерди ишке ашырууга тийиш. Мурда мисал үчүн кичине кыйындыктар бар болчу. Ата-энелерге катталыш үчүн көптөгөн документтерди, копияларын, скандарын өткөрүп, ошондой иштерди кылышчу да. Азыркы убакта система бир аз жеңилдетилди. Азыр деген ата-эне ошол өзүнүн паспортундагы ИНН номерлерин киргизет. Паспортундагы номерлерин андан сырткары ошо өзүнүн баласынын күбөлүгүндөгү номерлерин киргизип регистрация кылса болот да. Ал эми балдарды мектепке электрондук каттоо 2 этап менен төмөнкү график боюнча жүргүзүлөт. Юридикалык жашаган жери боюнча үстүбүздөгү жылдын 11-апрелден тартып, үстүбүздөгү жылдын июнь айынын акыркы жумасына чейин. Факт боюнча жашаган жери боюнча үстүбүздөгү жылдын июль айынын 1-дүйшөмбүсүнөн баштап, үстүбүздөгү жылдын август айынын акыркы жумасына чейин. Ата-эне ошол 11-апрелге чейин кандай даярдыктарды көрүш керек? Биринчи, азыр ата-энелер ошол эгер өзүнүн колунда жанагы баланын жеке идентификациялык номери жок болсо, ошол цонго барып туруп идентификациялык номерди алыш керек, биринчи. Экинчи, биз ошол каттоо учурунда ата-эне 2 электрондук поштаны жазат. Биринчиси основной, экинчиси резервный. Бул ошо электрондук пошталарга бардык билдирүүлөр ошол электрондук поштага келет. Логин, паролдор, мектепке киргендиги тууралуу маалымат баары ошол поштага келет. Ошон үчүн ата-энелерден бир эле талап кылынчу нерсе ошол электрондук поштага логин, паролду унутпаш керек. Эгер ата-эне баласын берүүнү каалаган мектепте орун жок болсо, электрондук каттоо системасы аркылуу бош орун бар мектепке каттала алат. Гүлдана Мумунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.